Тажикстандын кол салуусунан жабыр тарткан Баткен жана Лейлек райондорунун айылдарынан чогулган 150 жакын балага Кызылкыя лицейинде жатып окуп жатышат. Алар болуп өткөн окуядан улам 4-чейректин программасын окубай калышкан. Балдарды мектептин мугалимдер жамааты акысыз окутуп, күнү түнү нөөмөт менен иштеп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Мырзажигит Маматкерим уулу айтып берет. Сабак окуп жаткан бул окуучулар Тажикстандын кол салуусунан жабыр тарткан Баткен жана Лейлек райондорунун айылдарынан келген балдар. Алар Кызылкыя шаарындагы Исхак Разаков атындагы лицейде окуп жатышат. Нурпайыз Абдинабиев Максат айылында тажиктер тарабынан өрттөлгөн мектепте 6-класста окуйт. Жаңжал болгондон кийин окуу убактылуу токтоп, сабактан артта калып кеткен. Эми калтырган сабактарын кайталап толуктап окуп жатат. Жакшы окутат экен. Бул жерде 5 сабак окуйбуз, анан этюдтер даярлайт экенбиз, тапшырмалар кылат экенбиз. Биз өтпөй калган сабактарды кайрадан бул жерде өтөт алабыз. Анан кээ бир өткөн темаларды анан кайталап коебуз. Алар кайталап коюп, бул жерде сабак эле окутпастан ал жерде кызыктуу оюндар да кылат экен. Бул жерде Нурпайыз сыяктуу Баткендеги болуп өткөн окуядан жабыр тарткан айылдардан келген 150гө жакын окуучу бар. Алар 2-класстан 11-класска чейинки окуучулар. Ар бири өз классына бөлүнүп, күн сайын 5 сааттан этюд ыкмасында сабак өтүп жатышат. Эртең менен саат 9-да сабагыбыз башталат, анан кечки саат 3-кө чейин ушул азыр этюд болуп атат бизде азыркы учурда. Этюдда биз үй тапшырмаларды аткарабыз, кыргыз тили, орус тили, математика бар сабактардан карап турабыз, өзүлөр аткарышат, ошол турушат дагы. Этюддан кийин 2 саат бизде бош сабак болот. Балдарды кыска убакытта окутуу ыкмасы лицейдин жамааты тарабынан иштелип чыккан. Мугалимдер ошонун негизинде билим берип жатышат. Окуучулар сабактан сырткары түрдүү ийримдерге катышып, өнөр үйрөнгөнгө, тарыхый жайларга барып таанышканга, спорт менен алектенгенге, компьютер менен таанышып, маалымат алганга өзгөчө шарт түзүлгөн. Азыр 8-класстамын, информатика сабагындабыз. Негизи информатика сабагы биздин мектепте жакшы өтүлчү эмес. Мугалимдер дагы жетишсиз болгон, бирок азыр бияка келип, сабак өтө кызыктуу болуп атат, мага жагып атат. Негизи информатика сабагын жактырчумун. Сабактан тышкары дагы буларды саат 10го чейин программа менен аябай толтурулган. Буларга шахматтарын берип атабыз, логикалык оюндар бар. Ошолорду үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Андан кийин өздөрүнө бир тапшырма берип, жыйынтыктоочу программа деп койдук, ошого даярдыктар бар. Мындагы балдардын баары буга чейин 10 күн ысык көлдө лагерде эс алып кайтып келген балдар. Алар эс алуудан кайтып келатып, калтырган сабактарын толуктоо үчүн лицейде калышты. Бул жакка келгенден кийин бизди шарлар менен тосуп алды. Даже мындай бизге шоколад берди. Ал шоколадда мындай макалдар, мындай маанилүү макалдар жазылган эле. Ошо немелер менен тосуп алды, бизге ырыр да берди. Келгенде жакшы маанай менен тосуп алды. Эртеси күн бизге китеп берди, дептер, ручка берди. Ал жакта дагы 10 мүнөттөн перемена болот экен, кээ бирде жарым мүнөт болот экен, жарым саат болот экен. Анан сабакты аябай жакшы өтөт экен, мага жакты бул жер. Кызылкаяга кыска убакытта жатып окуу үчүн келген окуучулардын баары 4-чейректи толук окубай калышкан. Азыр калган сабагын кайрадан кайталап окуп жатышат. Балдарды лицейдин мугалимдер жамааты акысыз окутуп, күн түн нөөбөт менен иштеп жатышат. Бул жакта жатып окуп атышат, 3 маал ысык тамагы менен. Окуудан тышкары буларга дагы түрдүү ийримдер бар, түрдүү иш-чаралар бар. Өзүбүздүн педколлектив толук түрдө колдоп берди. Биз муну 15 күн бою балдарды окутайлы, биздин жардамыбыз дагы ушул болсун деди. Мындан мурунку билесиздер, пандемия учурунда врачтарыбыз колдон келген жардамын аяган эмес. Бул учурда дагы очур бизге келип калды окшойт. Биздин мугалимдерибиз дагы жан дили менен иштеп бергениге мен кайра дагы ыраазычылык билдирем. Тажикстандын кол салуусунан жабыр тарткан, чек арага жакын жайгашкан айылдардын балдарын окутуу башталган 4 күн болду. Эми алар 15 күн сайын 5 сааттан этюд ыкмасында билим алып, 20-июнда үйлөрүнө жиберилет. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Баткен облусу.